Токмок шаары номер 7 орто мектеп 7 класстар үчүн математика сабагы. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы туюнтмаларды теңдеш өзгөртүүлөр. Сабактын максаттары. Силер балдар туюнтмаларды теңдеш өзгөртүү боюнча билим аласыңар. Окшош кошулуучуларды топтоо, кашаларды ачуу, амалдарды аткаруу боюнча билимдериңерди бышыктайсыңар. Ошондой эле сабакка жоопкерчиликтүү жана сабырдуу мамиле жасоого калыптанасыңар. Өткөн сабакта өтүлгөн мисалдарды кайталоо үчүн төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Демек, астыңарда 1, 2, 3, 4, 5 мисалдар берилген. Ушул жерде кайсы касиеттерди колдонобуз, ошолорду таап жазышыбыз керек. Анын жооптору берилген: бөлүштүрүү А, Б топтоштуруу жана орун алмаштыруу. Силер жообун бүгүнкү сабактын тапшырмасын жазганда жазып койгула. Мисалы үчүн 1-ге А, жосо 2-ге А деп жазып иреттеп туруп жиберебиз. Жаңы темага карата мисалды карайлы. X, Y минус XS туюнтмасы берилген. X барабар 2,3, Y барабар 0,8 жана S барабар 0,2 болгон учурдагы маанисин табалы. Демек, биринчи учурда баардыгын ордуна коюп чыгабыз. X'тин ордуна 2,3'тү, Y'тин ордуна 0,8'ти, S'нын ордуна 0,2'ни коюп туруп эсептөө жүргүзсөк, 1,38 келип чыгат экен. Экинчи жолу, демек, бул жерде жалпы көбөйтүүчүнү кашанын сыртына чыгарып алабыз. X'ты кашанын ичинде Y минус S калат барабар. Демек, X'тин ордуна 2,3'тү коебуз, Y менен S'нын ордуна тиешелүү маанилерин коюп эсептөө жүргүзсөк, 1,38 келип чыгат экен. Демек, эки учурда тең эле бирдей эле жооп келип чыгып атат. Биринчи учурда биз 3 амал аткардык, экинчи учурда 2 амал аткардык. Демек, бир туюнтманы ага теңдеш барабар экинчи туюнтма менен алмаштырууну биз туюнтманы теңдеш өзгөртүү же жөн эле өзгөртүү деп атайбыз. Мисал карап көрөлү балдар. 5x кошулган 2x минус 3x суммасындагы окшош кошулуучуларды жыйнайлы. Демек, баардык жерде x'тар бар. Аны кашанын сыртына чыгарып коебуз дагы, коэффициенттерин кашанын ичине жазып алабыз. 5 кошулган 2 минус 3. Демек, 5ге 2-ни кошсок 7, 3'тү кемитсек 4 болот экен. Демек, 4x келип чыгат. Экинчи мисалды карайлы. 6x минус 14 минус 13x плюс 26. Бул жерде экөө x өзгөрмөсү менен 2 мүчө сан түрүндө берилиптир. Демек, аларды окшош мүчөлөрдү өз-өзүнчө топтоп алабыз дагы, амалдарды аткарабыз. 6x'те минус 13x'ти кемитсек, минус 7x калат. Минус 14кө 26-ны кошсок, 12 келип чыгат экен. Демек, бул жерде биз окшош кошулуучуларды топтоону колдондук. Эми балдар, 2a кошулган b минус 3s барабар 2a кашан ашсак, кашан астына плюс турганда кашан ичи өзгөрүүсүз эле жазылат. b минус 3s деп. Экинчи мисалды карайлы. a минус 4b минус s барабар. Анын өзүн жазып алдык дагы, кашан астында минус тургандыктан кашанын ичиндеги белгилер карама каршыга өзгөрөт. Минус 4b, s болсо плюс белгиси менен жазылды. Демек, бул кашаларды ачуу деп аталат экен. Дагы бир жолу эскертип кетейин, кашан астында плюс турганда ичиндегилердин белгилери өзгөрүүсүз калат, минус турганда карама каршыга өзгөрөт. Демек, 103 номерди китеп боюнча аткаралы. Окшош кошулуучуларды жыйнагыла дейт. Демек, 5a кошулган 27a минус a барабар. a өзгөрмөсүн кашанын сыртына чыгарып койдук дагы, анын коэффициенттерин кашанын ичине жаздык. 5ге 27-ни кошуп, анан 1'ди кемиттик. Анын астындагы коэффициент 1, ал негизи жазылбайт. Демек, кошуп кемитсек 31 деген коэффициент келип чыкты, жанына аны жазып койдук. Андан кийин 12b минус 17b минус b. Демек, b'ны кашан сыртына чыгардык, 12ден 17-ни кемитип
B'nın астындағы коэффициент 1'di, жазып алдық. Қошуларды кемітулерді атқарсақ, минус 6 келіп шықты. Жанына өзгөрмө B жазылды. Ошондой эле минус 8 минус y плюс 17 минус 10 y барабар. Бул жерде биз сандарды өзүнчө топтоп атабыз, өзгөрмөлүүлөрдү өзүнчө топтоп атабыз. Демек сандарда кошуу кемитүү амалын аткарсак 9 чыгат экен. Y-дин астындагы коэффициенттерди кемитсек кошуу 11 y чыгат экен. 104-чү мисал. 13a кошулган 2b минус 2a минус b. Окшош кошулуучулар топтойбуз. 13a менен 2a'ны, 2b менен b'ны. 13a'дан 2a'ны кемитсек 11a калат, 2b'дан 1b'ны кемитсек 1b калат. Кийинки мисалыбыз 41x минус 58x плюс 6y минус y. Y-терди өзүнчө топтойбуз, x-терди өзүнчө топтойбуз. Демек x-тардан кемитүүнү жүргүзсөк минус 17x келип чыгат экен. 6y-ден y-ни кемитсек 5y келип чыгат экен. Кийинки мисал деле дале ушундай аткарылат. A'лар менен өзүнчө, b'лар менен өзүнчө топтоштуруу жүргүзүп, амалдарды аткарсак минус 10a минус 3b келип чыгат экен. Эми балдар, кашаларды ачуу боюнча 106-чы номерди аткаралы. Демек x кошулган, кашанын ичинде b плюс c плюс a минус m турат. Демек жанагы эрежени колдонобуз. Кашанын астында плюс турганда, кашанын ичиндегилердин белгилери өзгөрүлбөй эле өзү жазылат. A минус кашанын ичинде b минус c минус m барабар. Демек дагы айтам эрежени, минус турганда кашанын ичиндегилердин белгилери карама каршыга өзгөрөт. B плюс менен турган минус менен жазылды, C минус менен турган плюс менен жазылды, M минус менен турган плюс менен жазылды. Кийинки мисалдагы ушундай плюс менен туруп аткандыктан анын астындагы, анын ичиндеги туюнтмалардын белгиси өзгөрбөйт, ал эми минус турганда карама каршыга өзгөрөт. Акыркы мисалдагы дале ушундай. X плюс y-nin өзүн жазып алабыз дагы, b-нын белгисин минус кылабыз, c-нын белгисин плюс кылабыз, m-дин белгисин минус кылабыз. Эми балдар, ушул алган кашаларды ачуу, окшош мүчөлөрдү топтоо боюнча туюнтманы жөнөкөйлөткөнгө өтөбүз. Номер 110. Демек 5 минус a минус 3 барабар. Кашаны ачып атабыз биринчи, демек кашанын ичиндеги туюнтмалардын белгилери карама каршыга өзгөрдү. Андан кийин 5 менен 3 бул сандар, аларды өзүнчө топтоп кошсок 8 чыгат, өзгөрмөнү минус аны өзүн жазып коебуз. Ошондой эле 7 кошулган 12 минус 2b барабар. 7-ге 12-ни кошсок 19 минус 2b өзү жазылат. 64 минус 14 плюс 7x кашанын ичинде, демек кашаны ачабыз, андан топтоштуруу жүргүзөбүз. 64-төн 14-тө кемитсек 50 калат, 7x-nin өзгөрмөсү бар, ал өзү жазылат. 38 кошулган 12c минус 8 кашанын ичинде, 38 кошулган 12c минус 8 барабар. 38-ден 8-ди алсак 40 калат, 8 30 калат, 12c өзү жазылат. 115-ci номер балдар. Кашаларды ачкыла, жана окшош кошулуучуларды жыйнагыла. Мына карагыла. 3 менен 6-ны көбөйтсөк 18, 3 менен 5x-ди көбөйтсөк 15x. Калганын өзгөрүүсүз жазып алабыз. Эми x-тар менен x-терди өзүнчө топтойбуз, сандар менен сандарды өзүнчө топтойбуз. 18-ден 10-ды алсак 8 калат, 15x, 17x бирөө минус менен бирөө плюс менен кемитүү амалы аткарылат дагы, чоңунун белгиси коюлат. Кийинки мисалыбызда 8 менен 3y-ди көбөйтсөк 24y, 8 менен 4-тү көбөйтсөк 32, калганы өзгөрүүсүз жазылды. 24y-ден 29y-ди кемитсек минус 5y калды, 32-ге 14-тү кошсок 46 келип чыкты. Кийинки мисалда 7 менен 2c-ны көбөйтсөк 14c, 7 менен 3-тү көбөйтсөк 21, 6c минус 12 өздөрүн жазып алдык. Андан кийин 14c-дан 6c-ны
14 сыга 6-сыны кошсок 20 сы. 21'den 12'ni кемитсек минус 33 болот. Кийинки мисалда эле дагы эле ушундай аткарылат. Бул жерде сандар ондук бөлчөк түрүндө берилген. Демек булардын баарын тең дептерибизге түшүнүп жазып алабыз. Анда эмесе сабакты жыйынтыктап жатып, биз эмнени карадык эстеп кетели. Демек теңдеш өзгөртүү жүргүзүш үчүн биз кашааларды ачканды үйрөндүк жана окшош кошулуучуларды жыйноону карадык. Ушуну менен сабагыбыз бүттү балдар. Үйгө тапшырмага параграф 6, номер 100, номер 105 жана 111. Саламатта калыңыз.